Талас районундагы Чат базар айылдык өрткө каршы күрөшүү жана куткаруу кызматы Америкадагыдай 911 кызматынын ролун аткарууда. Бул бөлүм Ош-Бишкек жолундагы Парижге чейин, Чычкандын ичин, батыштан Талас облусунун Кара Суу айылына чейинки аймакта иш алып барат. Бир айдын ичинде трассада 4 жол кырсыгы катталып, 12 адамдын өмүрүн куткарып калышкан. Бул 2010 жылкы Mazda пикап бардык шаймандары менен бөлүмгө март айында берилген. Ар райондордо өткө каршы бөлүмү бар да. Ошонун базанын негизинде өткө каршы жана куткаруучу кызматын уюштурайлык деп. Мына азыр ушунун базасында мына азыр фельдшер бар. Мына мындай окшогон креслолор бар, мындай машина алынды. Бул жерде психологически даже мындай жардам беришет. Мына азыр ушу баягы отдельно кылдырбай эле башка акча каражат, кошумча каражатты кошпой эле мына ушунун базасында мына азыр өткө каршы жана куткаруучу кызмат болуп калды. Мына сонун болуп калды азыр. Көтөрүлгөн демилгелер ишке ашууда. Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев бириккен бөлүм жамааттарынын маяналарын көтөрүү сунушун киргизген. Бүгүнкү күндө Талас шаарында жана Чат базар айылындагы эки өрткө каршы күрөшүү жана куткаруучулардын 70ке жакын кызматкерлери көбөйтүлгөн маяна ала башташты. Март айынан баштап аскер кызматкерлерине көтөрүлдү. 100% деп айтсак болот. 100% көтөрүлдү толугу менен. Кийинкилер булар неотстойныйлар иштейт, гражданский адамдар. Булардыкы бул июнь айынан баштап пока алыш элек, эмне алып башташат. Булардыкы дагы 100% көтөрүлдү. Аны менен техника жана кадр тартыштыгы бар. Талас району боюнча 274 жылкы өрт өчүрүү унааларын колдонушууда. Ал эми Чат базар айылындагы биринчи жардам көрсөтүүчү кызматкерлер тартыш. Азырынча бул жерде бир эле фельдшер мен болуп атам. Андан кийин да бир 4 караул бар бул жерде. Ушу 4 караулга бир-бирден болсок, смен болсок жакшы болмок да. Футбол аянтчасына муктаж болгон куткаруучулар колдоо көрсөтүү сунушу менен депутат Бакыт Төрөбаевка кайрылышты. Анткени бөлүм жамааты бош убакыттарын спортко арноого даяр. Ал үчүн атайын жер тилкесин караштырышкан. Мына бул жерде футбольный поляны булар суранып атышат. Футбольный поляны уюштуруп бергенге, курганга жардам бериңиз деп атат. Биз ошого көмөктөшөлү деп атабыз. Эмне үчүн көмөктөшөлү деп атабыз? Булар мына жигиттер бул жерде өздөрү мына бош маалында биз футбол менен машыксак жакшы болот эле деген ойду айтып атышат. Бул жакшы нерсе, ошону биз да колго алып, буларга да жардам бергенге биз даярбыз. Депутат 101 кызматынын жарнамасын трассага орнотуу сунушун киргизди. Анткени жол кырсыгы тууралуу маалыматты күбөлөр гана бере алат. 101 номуруна уюлдук телефондон акысыз чалууга болот.